Азыр биз Маниладагы, Филиппиндagi Азиатский банк развитиянын штаб-квартирасында турабыз. Кече күнү ушу Азиатский банктын жетекчилиги менен жана ошол Орто Азияны караган директорлор менен жолуктук. Аларга мен болгон бүгүнкү күндө Азиатский банк развитиянын алган кредит боюнча мындайча айтканда маалымдамаларды бердим. Ошого кошумча дагы алардан мына Токтогул КЭСи быйылкы жылы реконструкциясы бүтсө, Крупсай КЭСин реконструкциясын баштоого сурандым. Алар ага макул болушту. Экинчи маселе, биздин коммерческий энергетический расчетный центрден $900,000 гранты бар эле. Ошону дагы сурандым. Ошону кайра жандандырып, ошо грантты бизге берсеңер, биз ошол коммерческий диспетчерский центрибизди мындайча айтканда өздөштүрүп алат элек депчи. Бүгүнкү күндө аябай Орто Азияда бир эле центр бар, ушу биздики, ошого байланыштуу биз аны дагы мындан да мындайча айтканда өздөштүрөт элек деп. Ага да макул болушту. Үчүнчү маселе, булар бизге 100 киловаттык күн энергиясын ушу Чакан КЭСтин жанагы суу сактагычынын үстүнө коюп берген. Эми андан ары экинчи этабы 15 мегаваттык ошондой эле суу күндөн берилген электр энергиянын суунун үстүндө койгонго сурандык. Ага да макул болушту. Буюрса, төртүнчү маселе, бул бүгүнкү күндө Азиатский банк развитиянын кредити менен биз Үчкурган КЭСин да реконструкция кылып атканбыз. Ошондон Токтогул КЭСинен калган экономия акчасын булар уруксаат берген. Биз ошого Үчкурганды реконструкция кылып атабыз. Былтыр биринчи агрегатын бүткөнбүз, дагы 3 агрегаты бар. Быйыл экинчи агрегатын Кудай буйрса күзгө ишке киргизебиз. Булардан биз сурандык 4 жылда бүтүрбөй, эмдиги жылы 2 агрегатын 1 жылда киргизели деп. Ага да макул болду, анткени биз бүт графиктерин бердик, подрядчиктер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Алар өзлөрүнүн графигин берген. Кудайым буйрса, ошонун үстүндө азыр иш жүргүзөлү, силер эгерде каражатын чечип берсеңер деп. Булар ага да макул болушту. Это энергетическая стратегия, вклад в глобальное климатическое равновесие. Экинчи күнү бүгүнкү күндө ошол эле биздин электростанциянын генеральный директору Садыров Алпек бүгүн ошол форумда Камбар ата бирди презентация кылды. А жерде өзүңөр билесиңер, Азиатский банктагы былтыр биздин Австрияда өткөн форумда Азиатский банк менен дагы коммуникеге жана чогуу ошол Камбар ата бир проектисине катышабыз деп өзлөрүнүн макулдугун берген. Бүгүнкү күндө биз алардан дагы суранып, бүгүн былтыр коммуникеге кол койдуңар эле, быйыл кандай оюңар бар десек, быйыл 130 миллиондон 150 миллионго чейин доллар биз бөлүп бергенге даярбыз. Этап менен биринчи этапта ошол сумманы бөлүп беребиз. Мен Азиатский банк развитиянын жетекчилигинен сурадым. Мисалы, дүйнөлүк банк 500 миллион доллар берип атса, силер дагы ушундай дүйнөлүк банкта чоң донорлордун бирисиңер. Дүйнө жүзүндө 150дөн ашык мамлекетти каражат менен камсыз кыласыңар, 500 миллионго чейин жеткирип бергиле деди. Мен анан биз макулдугун берип атат, бирок этап менен беребиз деп. 2 күндүк иш сапарым жемиштүү болду. Жакында региональный директору Жуков Бишкекке барам деп сөз берди. 10-нан 12-сине чейин ошо Бишкектен жолугабыз деп. Аженде дагы ушул биздин ошо Камбар атанын мындан ары дагы кантип баягы каржылайт экен сүйлөшөбүз. Кудай буйрса, мен ишеничтөмүн. Азиатский банк развития бизге ошо Камбар атага 500 миллиондон кем акча бөлүп бербейт. Ensuring the transmission of electric power throughout the region.